менин акыркы катым, акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Апа, 1001 апа десем да кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн, бул жөн эле өлүп берүү эмес, бул жөн эле жанкечтилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жат угулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен ушуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Менин бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мени жоктобо апа. Мен артымда туя калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөгөн баланын ыңалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодурган көздөрү ошол мен. Бутакта көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн А тамгасы ошол мен. Ошонун баары мен деп билип жүргөн апа. Ыйлаба апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош түбөлүккө кайыр кош. Кош каранынан айланайын ала тоо. Сенин мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Фронт 9 март 1943 жыл түнкү саат 12.